Ассалаумағалейкум, урматтуу туугандар. Бүгүнкү чыгышта да сиздерге Фуркат тараптагы Кыргыз Чек айылына сатылуучу 5,5 сотик жерди көргөзмөкчүмүн. Сиздерге башынан дарегин түшүндүрө кетейин, кантип келиш керек экенин. Сиздерге дарегин так түшүндүрө кетейин. Ош жактан, Фуркат жактан Алай тарапка карап кеткенде, ушул Фуркаттын Кургойдон өткөндөн кийин эле сол жакта Карим Шукуров деген көчөсү бар. Ушул көчө менен түз келесиздер дагы 77-үйгө келесиздер. Анан айта кетчү нерсе, ээси айтат, суу, свет баары бар дейт. Бала бакча дагы, мечит, мектеп дагы бар экен. Кыскасы бардык условиялар бар экен бул жерде. Анан 77-үйдөн биз бул жакка карап киребиз. Себеби жол ачыла элек дейт, бирок жакында ачат экен. Ушул 77-үй ушул жолдон азыр кирип тартып көргөзөбүз. Негизи жолу ачылат экен бул жердики. Биз ушул көчөдөн түз кирип келдик. Түз кирип келгенден кийин эле 77-үйгө токтолосуздар. 77-үй болуп, мына 77-үй. Ошол үйдүн сол оң капталында экен. Ошоктон түз кирип келесиздер. Так, ушул даректи уктуңуздар, ушул дарек менен келгениңиздерден кийин эле ушундай чекти көрөсүздөр. Ушул 77-үйдүн оң капталында. Бул жердин границасын түшүндүрө кетейин. Ушул таңдардын линиясы өткөн экен. Тиги сарайдан ушул экинчи сарайга чейин экен. Андан кийинки границасы болсо тетиги 2 этаж үйгө чейин экен. 2 этаж үйдөн бул жагы ушул 1 этаж үйгө чейин экен. Ушул жалпы аянты 5,5 сотик. Баасы менен номерин описанияда калтырып кетем. Өзүңүздөр баасы боюнча сүйлөшөсүздөр. Кеми бар дейт. Документ жагынан так экен, эч кандай проблема да жок экен. Пока ушундай чек сатылып жатканда алып коюңуздар, урматтуу туугандар. Себеби жылдан жылга чектер дагы азайып баратат. Баасы дагы көтөрүлүп жатат. Кийин бара-бара өнүккөн мамлекеттерге окшоп бизде дагы чек калбай калат экен. Өзүңүздөр билгендей ал жакта арендада жашашат үй. Алар бизге окшоп үй сала алышпайт. Ошо мүмкүнчүлүктү кетирбей ушул чекти алып коюңуздар. Бүгүнкү чыгышты ушу менен аяктайм. Подписаться кнопкасын басып, колокольчикти унутпай басып коюңуз. Кийинки чыгышты калтырбай көрүңүздөр келсе. Саламатта калыңыздар.